Мына Жумгалды Миң Куш айылына жакын Кызыл Сөөк деген жайлоосу. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай бул жер бүт карагай черлүү, абдан кооз, сулуу табияттын бир керемет жер экен. Чынында Кыргызда мындай керемет жерлер жүздөп, миңдеп саналат. Мына ошолордун бири ушул Кызыл Сөөк. Бул жер Токой чарбасына карайт экен. Анткени ушул жайлоонун 70-80% балким андан да көбүрөөк ушул бүт эле карагай чер экен да. Ушу токойчулардын айтымына караганда ушул карагайлардын бийиктиги 22-25 метр болуп бийикте өсөт экен. Анан ушул карагайлар кеминде бир аларты 200 жыл болсо, алды 500-600 жылдан бери жашап Кыргыздын далай тарыхына, ата-бабаларыбыздын турмушуна, тарыхый окуяларына күбө болуп, өздөрүнүн тамырына, тулку боюна далай сырларды, тарыхый сырларды катып, асман тиреп мелжип өсүп турган кези. Ушул Кызыл Сөөк жайлоосу Миң Куштан бир 15-20 метр аралыкта жайгашкан. Мына ушу биз азыр Кызыл Сөөк жайлоосунун капчыгайынын орто ченинде турабыз. Мына ушул орто ченинен бир 3-4 жерге айрылыш болуп кокту кетет экен. Мына тиги чокусуна чейин 5 ушу токойлордун төр жагына чейин мына азыр ак боз атты минип алып барып келдим. Мына бул жерде алыста көрүнүп аткан тоолордун чокусунда, наркы бет жагында ушу Кыргызга аты белгилүү Тастар ата деген атактуу масар жайгашкан экен. Тиги Чаламат Зоокалардын нар жагында болуп калат экен да. Бул жерге токойчулар токойдун төрүнө чейин машина жол салышкан. Анткени токойдун куурагандарын кыркып, алардын ордуна суюлуп калган жерлерине жаңы арча карагайларды тигип турушат экен. Анан ушул жерге ушу Жумгалдын ар кайсы айылдарынан да көп эс алуучулар эс алып, көңүл ачып, ден соолугун чыңдап кетишет экен.